Анда алар айтып атышты, андай болсо, силер ушуну мамлекет аралык протоколго кол кое берсеңер, көрүнгөн адам келип, силер алар жоопко тартпайсыңарбы деди. Мына ошондуктан биз, урматтуу туугандар, требовать этип отурушту. Ошондуктан биз ушунун баардык делону изучать этип отуруп, ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бу чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо, азыр да гана алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Мына чыккынчылыктын эмеси каерде жаткан өзөгү. Түшүнүп алыңыздар ушуну. Чыккынчылыктын өзөгү ошол 275 метр жерди тажиктердики деп признавать этип, 4 көчөнү берип койгондугуна жаткан. Ошол эле мезгилде биздин Аксайга кеткен жолду, Варухка кеткен жолду алар тажиктерге биздики деп признавать этире алган эмес.